Бүгін ишемби НТС-те жумалык берүүсү студияда Миржан Балыбаев. Саламатсыздарбы? Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. 59 талапкердин 52си калды. Боршайком президент болгусу келгендерден арыз кабыл алууну аяктады. Жарышка аттангандардын арасында бир нече жолу соттолгондор дагы бар. 7 мурда соттолушкан. Алардын бири бир нече ирет шылымдык боюнча айыпталып акталган. Бабанов аягына чейин барат. Президенттикке талапкер өзү тууралуу айын кептерди четке кагып, эч ким менен тандем түзбөй турганын айтты. Элибизде жакшы сөз бар. Баштаба, баштагандан кийин артка кайтпа деген. Бюджеттин тартыштыгы дагы 9 миллиардка көбөйдү. Ашыкча чыгымдар дээрлик 20 миллиард. Акча издеген өкмөт эми Мегакомду аукционсуз түз сатууга камынууда. Соттору, эл аралык сотторго берген иштери көп жылдап созулат. Ошонун бардыгын билдирип эле ошол компаниялар келбей жатат. Дүйшөмбүдө Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлерди каттоо боюнча арыздарды кабыл алууну аяктады. 31-июлдун түнүнө карата мамлекет башчысы болгусу келгендердин саны 59 адамга жеткен. Бүгүнкү күнгө карата алардын 52си гана калды. Бири кыргыз тили боюнча сынактан өтпөй калса, башкалары талапкер болуудан өздөрү баш тартышкан. Дагы 4 адам шайлоо фонддорун ачпагандыктан четтетилди. Калган талапкерлер тууралуу айтсак, арасында белгилүү дагы анча белгисиз дагы саясатчылар менен аркылуу ишмерлер, пенсиядагылар, жумушсуздар жана мамлекеттик кызматкерлер бар. Алардын бир нечеси мурда соттолгондор. Талапкерлердин 7-өө аялдар. Өзүн өзү көрсөткөндөрдүн саны партиясын уштагандарга караганда 4 эсеге көп. 2011-жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу бул ирет мамлекет башкаргысы келгендердин саны 28 адамга аз. Арыз бергендер эми 1-сентябрга чейин 30 миңден кем эмес жарандын колун топтоп, 1 миллион сомдук шайлоо күрөөсүн төлөп, кыргыз тили боюнча тапшырган сынак тууралуу сертификаттарын көрсөтүүлөр керек. Ал эми 10-сентябрга карата Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлердин соңку тизмесин жарыяламакчы. Дүйшөмбү 31-июлда түнкү саат 12-де Боршайком президентке талапкерлердин арыздарын кабыл алууну токтотту. Бул күнү түнкү саат 10:45 өткөндө 59 талапкер арызын бергени жетишкен. Алардын 11-ин саясий партиялар көрсөтүшсө, 48-и өзүн өзү алып чыккандар. Белгилей кетсек, жогорку мамлекеттик кызматка ат салышууну ниет кылгандардын 7-өө айымдар. Бардык ушул арыздар кабыл алынып, алардын баары текшерилип, кийинки этабында каттоо маселелери каралат. Ал үчүн бардык берилген документтер, бардык берилген маалыматтар текшерилип, официалдуу түрдө белгиленип, тастыкталгандан кийин каттоо боюнча чечимдер кабыл алынат. 59 талапкердин 7-өө мамлекеттик кызматта иштесе, 7-өө коомдук уюмдардын өкүлдөрү, 9 талапкер убактылуу иштебейт жана 9-у пенсионерлер. Мынчалык көп жарандын президент болгум дегени Кыргызстанда кадыр эсе көрүнүшкө айланган. 2011-жылы болгон президенттик шайлоодо 87 талапкер Боршайкомго арыздары менен кайрылышкан. Алар өзүнүн арызын, өз жөнүндө маалыматтарды, 1 миллион өлчөмүндөгү күрөө акыны, 30 миңден кем эмес кол топтоп, Борбордук шайлоо комиссиясына бериш керек. Андан тышкары ушул атайын мамлекеттик органыбыз бар, Кыргыз тест деген, ошол жерден кыргыз тилин билет деген сертификат алып келип бериш керек. Ошол документтер толук келгенден кийин биз каттоо жүргүзө баштайбыз. Сейчас идет работа Центральной комиссии по проверке документов. Азыр Борбордук шайлоо комиссиясында талапкерлер тапшырган документтерди текшерүү иштери жүрүүдө. Бирок 59 талапкердин саны азаят. Анткени 5ке жакыны шайлоо фонддорун ачууга үлгүргөн жок. 11 талапкер мурда соттолушкан. Алардын акталып акталбаганы каралып жатат. Биздин аккредитациядан өткөн адистерибиз бул иштерди көзөмөлдөп жатышат. Мурда кылмышка шектелген талапкерлердин арасында бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылгандары да бар дейт Боршайкомдун төрайымы. Эгер алар соттон же укук коргоо органдарынан соттолгондугу жоюлган боюнча маалымдаманы убагында бере албаса, талапкер катары катталуу укугунан ажырашат. Но из тех, которые рассмотрены, 11 человек у нас имеется, которые
11 кылмыш жоопкерчилигине тартылган талапкерлердин ичинен 7 мурда соттолушкан. Алардын бири бир нече ирет шылымдык боюнча айыпталып акталган. Дагы бирөө мыйзамсыз финансылык жеңилдиктерди алып жүрсө, башкасы жалган ишкерлик жана бойго жете элек жарандарды мыйзамсыз кылмыш жоопкерчилигинен бошотууга байланыштуу айыпталган. 3 талапкер конституциялык түзүлүштү бузууга аракет кылса, калгандары коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, улуттар аралык чагымчылдык, банк заттарын мыйзамсыз ташуу жана сатуу беренелери боюнча айыпталгандар. Айрым саясий талдоочулардын айтымында, эгер депутаттар менен президентти шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга чектөөлөр киргизилгенде, талапкерлердин саны 59га жетмек эмес. Мисалы, кошуна Казакстанда кабыл алынган мыйзамга ылайык президентке атсалышкан талапкерлер кеминде 5 жыл мамлекеттик кызматта иштеп, жогорку билимдүү болушу керек. Кыргызстандагы мыйзам жарандыгы жана жаш курагы туура келген ар бир жарандын президент болушуна жол берет. Көбү айтып атат, көп кишилер чыгып калды деп, буга сүйүнүш керек. Ар бир адамдын, талапкерлердин өзүнө берген баасы бар, элдердин берген баасы бар да. Көпчүлүк болсо, мисалы, ойлоп атат, бул эчтекке жарабайт жаш экен деп. Келечекте чоң саясатчы болом дегендер бүгүн чыгып атышат. Алар билишет туттуруп коерун. Бирок мындайча өзүнүн репетиция катары өзүн өзү көргөзгүсү келип атат. Мүмкүн кийин өзүнүн партиясын түзүп, партиясы менен парламенттик шайлоого да чыгат. Ал эми чыныгы күрөш 5-6 талапкердин ортосунда жүрөт дешет саясий талдоочулар. Алардын айтымында ар бир шайлоочу кимге кандай добуш берерин билет. Натыйжада эң жогорку мамлекеттик кызматка таттыктуу 3 талапкер калат. Эгер биринчи эле этапта арасынан бирөөсү жеңе албай кала турган болсо, бул экинчи этапка кала турган болсо, экинчи турга шайлоо. Анда 3-чү орунду ээлеген кандидат буну илимде catching vote деп коет. Мисалы, эки тарап болжолдуу орто бирдей добуш алып калган учурда 3-чү орунду алган кичинекей чычкан саясатчы дагы маанилүү ролду ойнойт деп илимде айтылат да. Буну catching vote деп коет. Себеби дегенде ал бирөөсүнө кошулуп кетсе, булардын суммасы 51%-тен ашып кетиши мүмкүн да. Азыркы кезге чейин шайлоочулардан жана талапкерлерден Борбордук шайлоо комиссиясына бир нече арыз келип түшкөн. Алардын айрымдары алдын ала үгүт иштерин жүргүзгөн талапкерлерге байланыштуу экен. Үгүт иштери 10 сентябрдан башталат. Ага чейин чыдап турушса, ошо талапкерлер чыдап, бирин-бири каралабай, бирин-бири мындай өтө ашачап, мактабай, жасаган иштерин гана айтып турса жакшы болот эле да. Маалымат катары, информирование катары жүргүзүп да. Үгүт иштери 10 сентябрдан башталат. Ошондо толугу менен массалык маалымат каражаттарын бекер полосаларды да беребиз, бекер баягы эфирдик убакыт да берилет. Эми талапкерлер саясий өнөктүккө 50 күн калганда 30 000 жарандын колун чогултуп Буршайкомго тапшыруулары керек. Ошондой эле добуш берүүгө 45 күн калганда 1 миллион сомдук күрөө төлөшү керек. Белгилей кетсек, 59 талапкердин 43-ü шайлоо фондун ачышты. 12 талапкердин дагы убактысы бар. Ал эми 4 талапкер шайлоо фондун түзүүгө үлгүрбөй калышты. Рахат Жаныбекова, Аман Бакиров, Ерлан Кемелбеков, НТС, Жумалык. Өмүрбек Бабановго байланыштуу айын кептер буга чейинки жуманын эң башкы саясий интригасы болду. Өткөн айдын соңунда бир катар интернет басылмалары менен социалдык тармактарда Бабанов талапкерлердин бири менен жеңишинен сүйлөшүп, аны менен саясий тандем түзгөнү жатыптыр деген маалыматтар пайда болгон. Тараптар бир пикирге келишсе, Өмүрбек Бабанов шайлоого катышуудан баш тартып, премьер-министрдин кызматына макул болот экен деген имиштер эл арасына тарап кетти. Жуманын башында бул ушактарды Бабанов өзү жокко чыгарып, эч ким менен тандем түзбөй турганын, президенттик жарышка аягына чейин катышаарын айтты. Жалган маалымат таратып жаткан атаандаштарына кайрылып, мындай каралоону токтотууга чакырды. Антпесе мыйзам чегинде тиешелүү жооп кайтарарын кошумчалады. Шайлоо өнөктүгү башталбай жатып, ачык айкын конкуренциядан корккон айрым саясатчылар ушак таратып, абдан ыпыла сыкмаларды дагы колдонуп жатышат. Алар тууралуу Элизат Эркинтур айтып берет. Акыркы бир жумадан бери Өмүрбек Бабанов президенттикке талапкерлигин алып салып, премьер-министрлик кызмат үчүн тандемге барганы жаттыр деген айын кептер тарап, айрым серепчилер ар кандай божомолдорун ортого сала баштаган. Бул боюнча саясатчынын өзүнөн угуу үчүнбү бүгүнкү маалымат жыйынына келген массалык маалымат каражаттары абдан көп болду. Өмүрбек Бабанов ар кандай максатта таратылып жаткан кеп сөздөргө чечкиндүү жообун берди. Мени бирөө менен тандемге барып, анан кийин ошо талапкерлигин алып салып, премьер-министрдин кызматына барат деген ошондой маалыматтар таркатылып атат. Мен буга ачык, айкын жана так жооп бергим келет. Элибизде жакшы сөз бар.
баштагандан кийин артка кайтпа дегенчи. Президенттикке өзүм талапкердин көрсөтүүнүн алдында мен болсо бирден бир бул жоопкерчиликти өтө сезүүдүн негизинде бул чечимим оңой болгон жок. Ошонун ичинде партиялаштарым менен акылдашып, өзүңөр билгендей, мынакей курултайда жалпы элдин добушуна ээ болуп туруп, мен өзүм талапкерлигимди президенттикке көрсөтүүнү чечтим. Президенттик шайлоодо мен аягына чейин барам. Мындай кептер ага карата атайын каралоонун жүрүп жатканынан кабар берет дейт Өмүрбек Бабанов. Жоктон бар кылып баргандай ушактардын чыгып жатышына кескин терс пикирде экенин билдирген фракция лидери өзү атаандаштарына карата эч кандай кара пиар колдонбойм деген чечими бар экенин айтты. Мынакей азыр карасаңар, өтө чоң интернет баракчаларында өзгөчө кээ бир кыргыз гезиттерде кара пиар мен тараптуу мындайча өтө күчөп атат да. Мен эч качан элимди уялта турган бир да кадам жасаган эмесмин. Мен жашоом, баскан турганым, саясий аренада кандай чечимдерди кабыл алганым, мен болсо ушу барлык саясатчылардан мындайча ийне жибине чейин элибиз баарын жакшы билет. Бүгүнкү күндө элибиз ар бир тармактан, ар бир региондон, ар бир ошо айылдан мен угуп атам, элибиз колдоп атат. Ошол бүгүнкү күндөгү менин командамдын ишинин негизинде, элибиздин тилегинин негизинде биздин рейтингибиз өсүп аткан негизинде бирөөдү мындайча айтканда тынчстанып атса керек да. Бирок айрым каралуулар өтө ыплас ыкмалар менен жүргүзүлүп жатат дейт Өмүрбек Бабанов. Саясий ишмердүүлүгүндөгү сындарга туруштук бергени менен жеке инсандык баалуулуктарына карата чабуулдар ага оор тийип жатканын жашырган жок. Мен атам кыргыз, апам түрк улутунан болот. Менин апам 1941-жылы Сталин репрессивдеп, үй бүлөсүн жанагы кой салган малдай кылып жүктөп туруп, кичинекей 4 жашар кезинде мындай Кыргызстанга жөнөтүп жибергенде, Батумиден көчүрүп жөнөтүп берген. Апам 5 жашында келгенде атасы кайтыш болуп, апасы кайтыш болуп, кыргыз үй бүлөлөрдүн колунда өскөн, жетим болуп өскөн. Апам түркчө билбечи, кыргызча он эже жакшы сүйлөчү. Апамдын улутуна тийишип, апамды косулгон бул мен үчүн өтө оор нерсе. Элибиз жакшы түшүнүп атат бул саясатчылар шайтан оюну. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов, анын апасы татар болгон. Анда эмне ал да кыргыз эмеспи? Мен ойлойм, Кыргызстаныбызды чын жүрөгү менен күйгөн. Чын жүрөгү менен күйгөн. Өзү иштейби? Саясатта болобу? Карапайым дыйканбы? Ошол кыргыз болуп эсептелет. Бир чоң суранычым бар. Ушу мен апам азыр маркум жок, атам да жок. Ушуларга тийишпей эле койсо да, ушуларга тийишпей эле болгочу. Менин кемчилигим жөнүндө айткыла, мен баарына дайыммын. Бирок апам башка тийишпей эле болгон. Мен сыймыктанам. Өзүм ата-энем менен. Мага эң бүгүнкү күндө эң чоң жетишпеген бул менин ата-энем. Өмүрбек Бабановго карата айтылган айын кептин бири Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунан алынган нассиясы тууралуу маалымат. Бул боюнча убагында өзү да аталган фонддун жетекчиси да комментарий берип, кредит алууда эч кандай мыйзам бузуу жок экенин билдиришкен. Ал эмес өлкө башчысы да бул маселе боюнча өз оюн айтып өткөн. Бүгүн да ушул суроонун башын дагы бир жолу ачыктагысы келгендер болду. $500 миллион фонддон 270 миллион эле кредитке берилсе, калганы мынакей алиге чейин туру 0,1% сакталып туру. Антип сакталганча 4%дан бергени туура да. Анан бир эле Бабановдун соода борборуна берген жок.
3-4 соода борборго берди. Бул фонддун мындайча айтканда ишине дал келген иш болду. Мен бирөөдөн урдуп алган жокмун, бирөөдөн бекитип алган жокмун. Бул менин ачык айкын көрсөтөт. Уяла турган бир да иш жок бу жерде. Фонддон келген кредит бул целевой кредит. Буну көз карандыс, мынакей алар болсо менин билишиме караганда Европалык компаниябы же Америкалык компанияны алышкан булар. Акча төлөндү ага бир $100,000 алар фонд алды да төлөп беришти. Алар көзөмөлдөп атат бул акча кака кетип аткан. Бул бир гана ошол кайсы жака кредит алсаң, муну кредит алгандар билет. Ошол жака эле гана колдоносуң. Башка колдоно албайсың. Ал жанагы Кыргызстан банк жөнүндө сөз болуп аткан. Мынакей. Арды мындай, ар бир коммерциялык банк элден топтогон депозиттердин негизинде үстүнө өзүнүн пайызын кошуп туруп гана бере алат. Бүгүнкү күнгө элге арзандатылган кредитти бир гана мамлекеттик банк алат. Эмне үчүн? Себеп дегенде алар улуттук банктан арзан каржылана алса, ошондо гана бериле алат. Же өкмөттүк бюджеттен гана каржы бөлүнсө, ошондо гана каржылана алат. Башкача эч бир коммерциялык банк мындай бере албайт. Анан кийин 4%-дан алып 18% пайыздан берип аткан бул мындай ак нерсени карадак нерсе деп айткан нерсе да. Бул жалган. Бул жалган. Бул үчүн бул бир гана жалган. Экинчи, бул болсо мындайча айтканда бул уголовный иш. Андай болсо, текшерүүнүн негизинде далилденсе, иш козголот. Иш козголот. Нецелевое использование кредита деп туруп. Маалымат жыйын учурунда өлкөдөгү коомдук саясий абал тууралуу да суроолор берилди. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бабановдун айтымында азыркы премьер-министр кызматын тапшырып берген соң, анын ордуна вице-премьерлердин бири иштеп турса оң болот. Өкмөттүн курамын алмаштыруу максатка ылайык эмес дейт. Анткени алдыда шайлоодон тышкары оруп жыйноо, кышка даярдануу сыяктуу маанилүү иштер токтоп калбашы керек. Должность премьер-министра или человек, который займет, он не должен быть аффилированный с партиями, которые выдвинули своих кандидатов. Объясню почему. Первое, если он будет аффилирован с какой-то партией, которая выдвинул кандидата, то он однозначно будет использовать административный ресурс. Потому что он поймет, что если кандидат, которого он поддерживает, не выиграет, то через 3 месяца он уйдет с должности. Тогда это противоречит словам президента Алмазбека Шаршеновича Атамбаева о том, что атомный ресурс не будет использоваться. Я думаю, Алмаз Шаршенович сдержит свое слово. Я в этом уверен. Маалымат жыйынын соңунда Өмүрбек Бабанов саясатчыларды, анын ичинен талапкерлерди өлкөнүн келечеги үчүн биригүүгө чакырды. Анткени шайлоо митинг пикети жок, тынч, таза өтүп, бул саясий өнөктүк татыктуу аякташы керек дейт. Өзүн мындай туура көрсөтүп, ушу шайлоого чыгып, мындай баш көтөрүп чыккан саясатчылар менен жолугуп сүйлөшөм. Менин командам да сүйлөшөт. Келгиле, кошулуп биргеле. Бирге чыгып туруп, бир чечимге келели деп туруп, ошондой сүйлөшүүлөр жүрөт. Бул шайлоодун өзүнүн шарты. Ырыстын алды ынтымак дейт. Элибиз буну жөн айтпаса керек. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Аяктап жаткан аптада өкмөт Альфа Телеком ишканасын аукционсуз түз сатууга камынып жатканы белгилүү болду. Көпчүлүккө Мегаком аталышында белгилүү болгон уюлдук байланыш оператору учурда мамлекеттин карамагындагы эң кирешелүү менчиктин бири. Бирок ага карабастан бул компанияны аукцион аркылуу сатуу аракети 3 жолу катары менен таш капты. Өкмөт анын баасын 19 миллиард сомдон 13 миллиардка чейин түшүрсө дагы Альфа Телекомду сатып алууну каалагандар чыккан жок. Өкмөткө болсо азыр акча абдан керек. Мегакомду сатуудан түшкөн каражатка Коопсуз шаар жана балыкчы корумду жолу сыяктуу ири мамлекеттик долбоорлорду ишке ашырууга үмүттөнүп жатат. Ал арада өлкөнүн бюджетинин абалы начарлап жатканын жашыруу мүмкүн болбой калды. Өткөн жумадагы өкмөттүн отурумунда белгилүү болгондой, мамлекеттин соңку жарым жылдагы эле чыгашылары пландан 20 миллиард сомго ашып кеткени айтылды. Ал эми күтүлүп жаткан кирешелердин 9 миллиарды түшпөй калган. Албетте, мындай кырдаалда министрлер кабинети Мегакомду тезирээк сатууга аракеттенип жатат. Бирок бул ирет компанияны аукционсуз түз сатуу мүмкүн болору дагы деле күмөн. Анткени Альфа Телекомду улутташтыруудагы жаңжалдар инвесторлорду азырга чейин үркүтүүдө. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 5 объектти сатууга коет. Алар жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенген 3 мекеме жана курулушу бүт элек 2 кыймылсыз мүлк. Башта Карабалта спирт заводу сатыкка чыгарылган болчу. Аукцион 14 августта болот.
менчиктештирилчү объекттердин арасында Мегакомдун болбогону да таң калыштуу эмес. Өкмөт кирешелүү уюлдук байланыш компаниясын аукционсуз түз сатууну көздөөдү. Бул боюнча токтом кабыл алынып, ал коомдук талкууга чыгарылды. Данный закон предусматривает исключительную возможность применения метода прямой продажи. Бул мыйзам түз сатуу ыкмасын кайсы учурда колдонууга мүмкүндүк берет. Эгерде кайсы бир мүлк менчиктештирүүнүн үч ыкмасы колдонулуп, сатылбай калса, түз менчиктештирүүгө чыгарылат. Бул менен биз менчиктештирүүнүн эффективдүүлүгүн жана ачык айкын өтүшүн камсыз кылууну көздөп жатабыз. Учурда менчиктештирүүнүн 6 ыкмасы колдонулат. Алар мамлекеттик мүлктү сынак, аукцион аркылуу сатуу, кийин менчиктештирүү үчүн объектти ижарага берүү же акцияларды фонддук биржага жайгаштыруу. Тилекке каршы өкмөт Мегакомду 3 жолу аукционго коюп сата алган жок. Баштапкы баасы 19 миллиард сомдон 13,5 миллиард сомго чейин арзандатылгандыгына карабай, эч бир кардар кызыккан жок. Арбитраждык талаштары, соттору, эл аралык сотторго берген иштери көп жылдап созулат. Ошонун бардыгын билип эле ошол компаниялар келбей жатат. Бирок аябай эффективдүү, пайдалуу, Кыргызстанга аябай чоң пайда алып келе турган мекеме болуп эсептелет. 16-жылы Мегаком түз прямая выгода деп атабыз. 500 миллиондан ашык акча берди совокупный налогтон. Олчойгон салыктык кирешени алып, уюлдук компанияны эффективдүү башкаруунун ордуна министрлер кабинети Мегакомду түз сатуудан түшкөн каражатка мамлекеттик долбоорлорду каржылоону көздөөдү. Алардын бири жол кыймылы коопсуздугун камсыз кылуу үчүн 100дөн ашуун иш-чаралардын топтомунан турган долбоор. Алардын айрымдарын гана санап кетсек, светофорлорду автоматташтыруу, коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү, ири жолдордун каршы тилкелерин бөлүп турчу тосмолорду орнотуу. Албетте мунун баарына көп каражат зарыл. Бул каяктан ал деген аябай чоң каражаттар да. Ошон болсо, ошол болсо кандай иштелет? Эмнеси кандай болот, ошонун баарын такташ керек да. Эртели кечпи ага барыш керекпиз. Анткени общий база болбосо, мынакей бир жакка эметсе МВДден справка дейт. Ал болбогон нерсе да. Өкмөттүн өзүндө ошол элечи. Бирөөнүн экинчисине болсо доступу жок азыр. Мындан улам өкмөттүн аппараты коопсуздук кеңеши менен биргеликте жол кыймылы коопсуздугуна байланыштуу 6 бөлүктөн турган иш-чараларды ойлоп чыгып, анын каржы булагы катары Мегакомдун сатылышынан түшкөн каражатты белгилешкен. Биздин Альфа Телеком же болбосо Мегаком компаниясын бир топ жылдардан бери эле сатууга чыгарып келатышат. Ошол сатуудан түшкөн акчаны бир бөлүгүн ушул жолдун коопсуздугун камсыздандырууга багытталган иш-аракеттерди ушул комплекстин иш-чаралардын комплексин ишке ашырганга багытталыш керек деп чечим кабыл алынды. Ал эми экинчи бөлүгү ушул биздин өзгөчө кырдаалдар багытына ошол жерде баягы алдын алуу иштерин жүргүзүүгө багытташка чечим чыкты. Өкмөт коопсуздук кеңешинин Мегакомду түз сатуу кеңешин кабыл алган. Эми тиешелүү токтому күчүнө кирчү болсо, мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду уюлдук компаниянын сатуу иштерине киришет. В проекте постановления есть такая норма о том, что фонд госимущества. Токтомдун долбоорунда мындай жобо бар. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду республикалык жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу билдирүү таратышы керек. Ошондой эле өзүнүн электрондук баракчасына объекти түз сатууга кардарлардын арыздарын кабыл алуу жолдорун жайгаштырышы керек. Ошондой эле мындай менчиктештирүүнүн шарттары баяндалышы абзел. Мен ойлор олом, эгерде түз сатсак, өзүбүзчө бир комиссия түшүп, 3-4-5 кишиден турган комиссия түшүп, ошонун шартын карап, кандай шарт менен ошол компанияга биз сатабыз, ошону карап туруп, чечип анан сатса болот деп мен ойлойм. Андан башка жол жок. Түз сатууга коюлат деген Мегакомдун наркы канча болору азырынча белгисиз. Бирок бул уюлдук компаниянын сатылышына адам өмүрүнө маанилүү долбоорлор көз каранды. Алсак Кыргызстандагы 100 000 жашоочунун 17-си жол кырсыгында каза болот экен. Бул көрсөткүч башка мамлекеттерге салыштырмалуу чоң дешет адистер. Мындан улам жок дегенде коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү маанилүү. Бюджетибизден колдон келишинче канчалык биздин бюджетибиз мүмкүнчүлүк берсе, аны да колдонобуз. Анан бир топ иш-чараларды аткарыш үчүн тыйындын деле кереги жок, каражаттын деле кереги жок. Алар албетте баягы өз жолу менен жана бат-баттан тез аранын ичинде баягы ишке ашырганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
кээ бир баягы чоң маселелер бар. Ошол автоматташтыруу маселеси, ошол жанагы жаңы инфраструктураны баягы ишке киргизүү. Ал жактан албетте чоң каражаттар керек болот. Бирок бюджетке ансыз деле күч келип жатат. Быйыл пландаштырылбаган иштерге 20 миллиард сом акча жумшалып, казынанын тартыштыгы 9 миллиард сомго көбөйүүсү айтылууда. Эгер донорлор жардам бербесе, мамлекет балыкчы чолпон ата корунду жолунун дагы 64%-ын курулушун каржылоого аргасыз болот. Учурда азыр 90 чакырымдан 104 чакырымга чейин аралыкта эски асфальттарды сыйруу жумуштары жүрүп жатат. Ошондой эле сүрөткөр түтүкчүлөрдү куруу иштери башталып, дагы 2 көпүрөнүн курулуштары жүрүп жаткан учурда. Жалпы курулуштун башталганынан бери 2 миллиард 282 миллион сом акча сарпталды. Учурда азыр жалпы көлөмүнүн аткарылган жумуштун көлөмү 36% түшүп турган кез. Эске салсак, бул жолдун курулушу 2015-жылы башталган. Каржылоо токтоп калган кезде курулушчулар улам нааразылык акцияларына чыгышып, өкмөт ансыз дагы тартыш бюджеттен каражат издеп айласы кетти. Эми ал кездеги болсо, өкмөт болсо, жана Мегаком болсо сатып туруп болсо, ошо незебинен болсо бүтүрөбүз деген ой болуптур да. Башка болсо каражат каралган эмес ал кезде. Мына азыр болсо бюджеттен болсо каражат эметип атат. Улам анча-мынчадан бөлүп эле бүтүрөбүз деген ой бар болуп атат. Мен ойлойм эми мындай жок дегенде каражат каралып турса бүтөт деген. Анан эми Мегаком балким да сатылып калар деген ой деле бар балким. Өкмөт мамлекеттик долбоорлорго башка каржы булактарын таппай жатат. Мындан сырткары кайсы бир демилгени көтөрөрдөн мурда анын каржыланышын так аныктап, андан соң гана коомчулукка жарыялашса туура болмок деген пикирлер бар. Мээрим Ташыбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС, Жумалык. Берүүбүздүн соңунда өткөн жуманын калган маанилүү жаңылыктарынын кыскача түрмөгүн сунуштайбыз. Дүйшөмбү Чыныбай Турсунбеков президенттикке ат салышуудан баш тартты. Бул боюнча ал маалымат жыйынында билдирди. Жогорку кеңештин төрагасы мындай чечимге бир топ серепчилер жана кеңешчилер менен баарлашкандан кийин барганын билдирди. Ош областынын Өзгөн шаарындагы Борбордук базарда ири өрт кырсыгы катталды. Тилсиз жоо 2000 чарчы метр аянттык учагына алып, 300дөй контейнер күйүп кетти. Өрткө каршы кызматынан 7 топ тартылып, таңкы саат 5ке жакын тутанган отту 11:30 араң өчүрүшкөн. Быйыл пландалбаган иштерге бюджеттен жумшалган каражаттын көлөмү 20 миллиард сомго жетип калды. Жыл соңуна чейин бул чыгымдын эсеби өсүшү мүмкүн. Эми бул маселе сентябрь айында Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинде каралмакчы. Шейшембе Ордо каланын бир нече жеринде митинг жана массалык нааразычылык акцияларын өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Мындай чечимди 1-май райондук соту чыгарды. Ага ылайык 27-июлдан 20-октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак үй, өкмөттүн имараты жана БШКнын алдында массалык жыйналыштарды өткөрүүгө тыюу салынат. Ветеринардык лабораторияны куруу үчүн корукка алынган ботаникалык бактан 4 гектар жер бөлүнүшүнө экологдор каршы чыгышууда. Мындай демилгени Айыл чарба министрлиги көтөрүп, ал гранттык негизде ишке ашырылмакчы. Бирок эколог окумуштуулар билдиргендей, бул лаборатория шаар тургундарына коркунуч жаратат. Шаршембе Кыргызстанда быйыл 6 айда 13 миңге жакын кылмыш катталды. Бул боюнча Ички иштер министрлигинен жарым жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегияда белгилүү болду. Январь-июль айларынын аралыгында 12.908 кылмыш катталып, 12.209 кылмыш иши козголгон. Абитуриенттердин көбү педагогикалык адистикке окууну каалашпайт. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча университеттердеги 421 бюджеттик орундар бош калды. Алардын көпчүлүгү мугалимдик боюнча билим берүүчү факультеттер. Бейшембе Ысык Көл областынын Тамчы айылында болгон жол кырсыгында 3 адам каза болду. Toyota East унаасы күн чыгыш багытында келе жаткан Honda Stream менен кагышкан. Кырсык жеринде 2 адам набут болуп, 3-үчүсү ооруканада көз жумган. Жабыр тарткандардын саны 8 кишини түзүп, алар Чолпон Ата шаарындагы бейтапканага жеткирилген.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Жапаровга кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү жана бейбаштык беренелери боюнча да айыпталды. Бул чечимге макул болбогон айыпталуучунун жактоочулары Бишкек шаардык сотуна даттанаарын билдиришти. Президенттикке талапкер катары катталууга арыз берген эки жаран шайлоодо ат салышуудан баш тартышты. Алардын бири 62 жаштагы пенсионер Анвар Сартаев болсо, экинчиси түрк тилдүү мамлекеттердин саясатын колдоо фондунун президенти 60 жаштагы Нурсейит Муса оглу Мамедов. Жалпы талапкерлердин саны 57-ге түштү. Жума, Ош областынын Өзгөн шаарында дагы бир ири өрт кысыгы катталды. Бул ирет ири соода имараты өрттөндү. Өрт супермаркеттин жанындагы эки үйдү дагы каптаган. Жалынды өчүрүүгө 3 өрт өчүрүү жана тез жардам бригадалары тартылган. Кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Ички иштер министрлигинде 6 жаңы кызмат түзүлдү. Алар криминалдык милиция, банги заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы, ички коопсуздук кызматы, тергөө, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматы, ошондой эле коомдук коопсуздук кызматы. Учурда жаңы бөлүмдөрдүн жетекчилери дайындалды. Кыргызстандагы мусулмандар ажылык сапарына 7 августта аттанышат. Муфтияттан билдиришкендей, Сауд Арабиясына баруу үчүн Кыргызстанга 4585 орун берилген. Быйыл ажылык сапарынын баасы жалпы чыгымдарды эсептегенде бир адамга $2600 түздү. НТС'тин кабатчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти. Келер шембиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.